Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын топтому менен сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында кайрадан жаңылыктардын чыгарылышы. Амансыздарбы? Бүгүн 19-майда Кытай Эл Республикасынын Сиан шаарында өткөн Борбор Азия Кытай мамлекет башчыларынын саммитинин жыйынтыгы боюнча Сиан декларациясы кабыл алынды. Аталган документке Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. Жылуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өлкө лидерлери Борбор Азия жана Кытай мамлекеттеринин ортосундагы достук алмашууларды ар тараптуу жыйынтыктап, көп кырдуу өз ара пайдалуу кызматташтыктын тажрыйбасын жалпылаштырып, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыкты тереңдетүүнүн багыттарын белгилеп алышты деп жазылат маалыматта. Манас аэропортунан бажы кызматкерлери 2.200.000 сомдон ашык контрабандалык кол сааттарды алып кирүүгө бөгөт койду. Бул тууралуу бажы кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык кымбат баалуу сааттар Бириккен Араб Эмираттарынын Шарджа шаарынан келген. Аэропорттогу аба жүктөрүн бажылык контролдоо жана текшерип кароонун алкагында декларацияланбаган товарлар аныкталган. Анда Rolex сааты маркасында 5 бирдик жана 1 бирдик оригиналдуу кол сааттары табылган. Соода өнөр жай палатасынын экспертизасынын актысына ылайык кармалган товарлардын орточо базардык жалпы баасы 2.292.000 сомдо. Ал эми тийиштүү бажы төлөмдөрүнүн суммасы 460.462 сомду түзгөн. Материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Мамлекеттик ишкананын директору инвесторлордон 1 миллион сом алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлайт. Билдирүүгө ылайык гендерди иштетүүгө лицензиясынан ажыратабыз деп коркутуп, инвесторлордон акча талап кылып, жаңыдан түзүлгөн компаниянын 20% акциясын талап кылуу менен мамлекеттик ишканалардын биринин башкы директору 2,5 миллион сом өлчөмүндө пара алган кармалган. Аталган башкы директор башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, мунай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, афирленген номинациялардын үлүшүн каттап, андан кийин дагы 2,5 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Алынган далилдердин негизинде кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ага байланыштуу мыйзамда белгиленген мөөнөттө шектүүлөргө тиешелүү айып тагылып, тергөө мезгилиндеги соттук бөгөт коюу чарасы каралмакчы. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бардык чечеси бар адамдардын аракетине юридикалык баа берилет. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Келерке Борбор Азия Кытай саммити 2025 жылы Казакстанда өтөт. Мындай маалымат Аккорданын расмий сайтында жарыяланды. Борбор Азия Кытай мамлекет башчыларынын саммитинин жыйынтыгы боюнча Сиан декларациясына кол коюшкан. Кийинки саммит 2025 жылы Казакстанда өтөт. Кытай менен Борбор Азиянын лидерлери бул форматта 2 жылда бир жолу кезектешип жолугуш өткөрүүнү макулдашты деп жазылат маалыматта. Белгилеп кетсек, Борбор Азия Кытай саммитине Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан президенттери катышууда. Саммит учурда Кытайдын Сиань шаарында өтүп жатат. Сауд Аравиянын Аль-Хилал клубу ПСЖ клубунун чабуулчусу Лионель Мессиге келишим сунушун көбөйттү. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Сауд Аравиялык клуб аргентиналык футболчуну дүйнөдөгү эң көп акы төлөнүүчү футболчу кылууга даяр. Клуб Мессиге жылына 5 миллион евро төлөп берүүгө даяр. Эгер Месси Сауд Аравиялык клубка кошулууга макул болсо, анын келишими футбол тарыхындагы эң кымбат келишим болот. Месси ПСЖ клубунда 2021 жылдан бери ойноп келет. Анын клуб менен келишими быйыл жайында аяктамакчы. Месси бул сезондо 38 беттешке чыгып, 20 гол киргизип, 19 жолу голдук пас берген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.